Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл өкмөтүнүн 419-контуру ушул убакытка чейин трансформацияланбай келет. Мындан улам тургундар жергиликтүү бийликке наразы болушууда. Айтымдарында ар биринин колунда кызыл да китептери жок. Андан сырткары суу жана канализация маселелери бар. Өзүңүздөр көргөндөй аркабызда жол дагы ыйлаган абалга алып келүүдө. Трансформация жоктугунан улам ооруканага да көрүнө алышпайт. Ал эми балдарды мектепке киргизүүдө да кыйынчылык жаралат дешет. Жалпы тургундардын кызыл китеп ала албай келгенинин себептери тынчтык аттуу жарандан жер тилкелерин ишеним кат менен сатып алганы. Ал жаран бүгүнкүгө чейин документтерин бербей качып келет. Өзүм могу жерден тынчтык деген баладан жер сатып алганбыз. 5-6 жыл болуп калды ага сатып алганга. Же курушубузду билбейбиз, же кайра эметишибизди билбейбиз, кайра бирөөгө сатканды. Ушинтип кармалып турат. Биз да ушул акчаны Астанага барып иштеп, ошо казак туугандардын эмесин колун жууп, подъездерин шыпырып, ушинтип жүрүп таап келген акчабыз. Ушул акчага ушинтип жерди сатып алдык. Жашоочулар жергиликтүү бийликке да бир нече ирет кайрылып келишкен. Айыл өкмөт менен акимден жыйынтык чыкпаган соң Бишкек шаарына жаңы конушту каратуу иш аракетин көрүп жатышыптыр. Тургундардын айтымында агынды суулар борбордук канализацияга да кошулган эмес. Муну менен катар электр энергиясы да түндүк электр таратуу бөлүмүнүн балансында эмес. Кызыл китеп чыгарып берсин. Экинчиси ушул районду Бишкектин балансына алып берсин. Анткени Новопавловка айыл өкмөтүнүн балансы ашат деп мына жерде жергиликтүү бийликтин кишилери келди, жетет деп. Жетсе ушул 12 жыл болду мен жашап атканыма. 12 жылдан бери гана турган жолуңузду караңызчы, кирген жолуңуз. Маршрут маселесин билесиз. Жок, 164 келет. Ит баспай калды. Мына ит баспай калды деп айтып атат элдер. Биз Сокулукка больницага бара албайбыз, же школго бара албайбыз, же садикке бара албайбыз. Бизде ушундай көйгөйлүү маселе көп да. Биз даже шайлоого катыша албайбыз да. Шайлоого бул жерден азыр экиге бөлүнөт. Биз наркыл жагы эч жака бара албайбыз да. Потому что дегенде бизде кызыл китебибиз жок, учетубуз жок. Биздин ордубузга жөн эле башка бирөөлөр шайлап коет да. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маселенин чечилбей жатканын, жумуш орунга жаңы келгенин жүйө кылышат. Айыл өкмөтү акимчилик карап берсе гана баштаганга даярбыз десе, акимдин орун басары президент кол койгон жаңы мыйзамдын токтомун күтүп жатканын айтат. Биз күтүп атабыз, ошо 1-2 ай жобо келсин, положение келди. Я. Качан жөргөнсүздөр? Биз күтүп атабыз. Президент жарлык койгондон бери акимчилик тараптан күтүп атабыз. Биз акимчиликтен көз карандыбыз азыр аким. Мисалы, бу жерде айыл чарба багытында доля жерлери болгон да. Ошо доля жерлерди кээ бирөө доверенность менен берген буларга. Кээ бирөөнө болсо разбивка кылып кызыл китеп берген. Туурабы? Жок, доверенность. Баары тегине доверенность менен берген. Ошол доверенность менен алышкан. Буларда эч кандай күнөө жок. Ал күнөө болсо ошол дольщиктер сатып ийген. Жерчилер. Биз эми буйруза аракет кылабыз эми, ошонун үстүнө иш алып барабыз да. Эми байкеси мындай, положениялар чыккандан кийин ошонун үстүнө иш алып барабыз. Деген менен жашоочулардын үмүтүн 10 жылдан бери жергиликтүү бийлик ээлери актабай келет. Айтылып жаткандардын бардыгы куруу убада бойдон кала берүүдө дешет. Ошондой эле жаңы конушту трансформацияга алып, жолдор оңолуп, социалдык маселелер чечилсе деген тилектерин айтышып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылышууда. Нуржан Султанбекова, Темир Избасханов, 7 канал, Бишкек.